Bismillahirrahmanirrahim. Жалкоо болбойлу, себеби жалкоолуктун исламда орду жок да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалкоолуктан пана тилеген. Аллахумма инни аудубика минал аджзи вал касали депчи. Алсыздыктан, алсыз болуудан жана жалкоо болуштан сенден я Алла мен пана тилеймин деп. Шайтандан пана тилеген, зинадан пана тилеген, жаман күнөөлөрдөн пана тилеген, ошондой эле жалкоолуктан да пана тилеген. Бул жаман нерсе экен да. Аллага жакпаган нерсе экен. Дүйнө ахиретибизди буза турган. Мусулман адам дайыма мээнеткеч, алдыга умтулган, жашоосунда чоң максаты бар, бейиш бар, тозоктон сактаныш керек, өзү эле эмес, балким бүткүл үммөттү бейишке алып барыш керек, бүткүл элди тозоктон сакташ керек. Бул мусулман адамга жалкоо болуш, убактыны текке, бекер нерселер менен алектен өткөзүш бул мусулманга ылайыктуу нерсе эмес да. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah razı olsun.